Başkı direktörün orunbasarı Murat Aliyev Manap Bekiriş'te çakırganlık salamatçısı. Jana şonda ile Respublikanın Ekonomika Ministerliğinin işkerlik jana erkin ekonomikалық аймактар боюнча саясаттын бөлүм башчысы Ümet Aliyev Nurbek Seydakmatovич биздин студиянын мейманы. Албетте бул багытта дагы өзгөчө ишкерлер дагы көп көйгөйлөрдү ортого салып, чыгарып жаткан продукция боюнча ошондой эле эң негизги көйгөйлүү маселе бул ушу бажы төлөмдөрү жана салык саясаты эркин экономикалык аймакка берилген ушул ыйгарым укуктар жана жеңилдиктер боюнча бир канча орчундуу проблемаларды айтып келүүдө. Эми айтсаңыз, мынакей Манас Манапбекович, учурда ушул эркин экономикалык аймактагы иштеп жаткан өндүрүшчүлөрдүн бүгүнкү эң орчундуу көйгөйү кайсы маселе деп айтасыз? Мына өткөн жумада эле бул багытта дагы Артем Новиков дагы өзү барып таанышып, бир катар субъекттердин иши менен таанышып чыкты. Кандай маселелерди ортого койдуңуздар? Эми саламатсыздар. Бүгүнкү күндө эң орчундуу маселенин бири бул бажы төлөм болуп атат. Бул үчүнчү өлкөдөн келген сырьёолорго ошо бажы төлөмдөр болот да, поштна деп айтылат. Ошону 2018 жылы октябрь айларында биздин өкмөт токтому чыккан. Өкмөт токтому негизинде биздин 26 субъектибизге жеңилдиктер берилген. Анан ошону алар колдонуп келишкен. Тилекке каршы 2020 жылы август айларынан баштап бажы кызматтын тарабынан кат түшүп, ошол берилген жеңилдиктер туура эмес экен. Биз азыр бүгүнкү күндө силерден ошо төлөмдөрдү алып беришиңер дагы сырткары мына азыркы акыркы декабрь айынан баштап бажы кызматы тарабынан ошо биздин ишкерлерге сотко кайрылып, ошол акчаларды төлөгүлө деп кайрылды да. Сизге мындай суроо берейин да, ушу өкмөттүн атайын токтому чыкты деп атпайсызбы? 2018 жылы токтому чыккан да? Ошол бажы төлөмдөрүн төлөбөй турат. Анткени сырттан сырьё алып келсе, бул Евразиялык экономикалык биримдиктер сырткары өлкөлөрдөн алып келсе, жана жабдууларды сатып келсе, иштетсе, ошо бажы төлөмдөрү төлөнбөсүн деген токтом чыккан. Анан ушу 2 жыл аралыктан кийин кайра ошону төлөшүңөр керек деп, эми бүгүн ошондой маани болуп атат. Эми бул өзү ЯЭПтин алкагында атайын чечим чыккан. 130 чечим менен 7.1.11 деген эмесинде атайын ошо ички керектөөчү ЯЭП алкагынын мамлекеттин арасында ошол сырьё жок болсо, же болбосо колдоно албай салымдар болсо, үчүнчү өлкөдөн алып келгенге жеңилдетилип киргизсин деп атайын чечим болгон да. Ошонун негизинде биздин Республиканын өкмөтү дагы ошол ЯЭПтин чечиминин негизинде өзүнүн токтому чыгарылып, ошол токтомдо ишкерлерди колдоо агенттиги менен келишим түзүп 10 жылга. Анан кейбир ошондой болуп, эми бизде ЯЭПтин алкагында биз өзүбүздө чыкпаган сырьёолорго ошо үчүнчү өлкөдөн алып келгенге деп шарт түзүлүп берилген да. Ошону 19 жыл колдонушкан, 20 жылда колдонуп жүргөн. Ошо август айынан ошол маселелер силер колдоно албайт болчусуңар, бүгүнкү күндө ошону силер төлөп беришиңер керек деп. Эми ошо ишкерлердин күнөөсү болбосо дагы ошо 19 жыл алып Шенгенде келишим бар, өкмөт токтому бар. Бизде декларация менен чыгат. Ошо декларацияда жазылып турат. Өкмөттүн негизинде, токтом негизинде номери менен жазылып, анан ошо жеңилдет берилди деп жазылып турат да. Бирок тилекке каршы бүгүн азыр биздин ишкерлердин өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү ушундай бир оор акыбалга алып келип койдук да. Ушул маселени өкмөттүк деңгээлде мындай талкууланып, чече турган жолдору табылды деп айта аласызбы? Эми акыркы жолу мына суббота күнү бизге премьер-министр милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новиков келип кетти. Азыр жаңы башка долбоор экономика министрлиги даярдалып, ошону министрликке макулдашууга жөнөтүлдү деди.
демек ошол берден ошол маселени бир айга жеткизбей чечкенге аракет кылабыз деп мындай айтылды сөздө. Анда Нурбек Сейдакматович, сиз айтсаңыз да, мына ошондой экономика министрлигине сиздерге ошондой тапшырма берилсе, бүгүн ушу жумушчу топтор түзүлдү дегендей маалыматтарды угуп атабыз. Бул кандай чечилиш керек, чындап эле ошондой эле мыйзамдык өзгөртүүлөргө чейин барабыз, ушул боюнча сиздин маалыматыңыз. Ну, таможенный пошлиналар боюнча бул иш уже жүрүп баштады. Бул деген эме баягы премьерде бир айдын ичинде бул маселе өкмөттүн карамына киргизилет да. Бул биринчи айтып кеткен маселе боюнча. А бул иштөө болсо биз деген азыр эркен экономикалык зоналардын баягы өнүгүшү маселе боюнча иштөө түзүлгөн да. Ошонун алкагында маселелер каралып атат. Кандай багытта бул иштерди алып барабыз келечекте, кантип өнүгөт, ошол маселелерди талкуулап атабыз да. Урматтуу телекөрүүчү, мына биздин бүгүнкү түз эфир режиминде өткөрүлүп жатат. Ошондуктан ушу жалпы эле Кыргызстан боюнча эркин экономикалык аймактар боюнча жана Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча телекөрүүчүлөр, сиздердин сурооңуздар болсо, биздин телефондорго кайрылып, биздин студиянын меймандарына суроолорду берсеңиздер болот. 39 23 24 телефондору жана 39 25 33 телефондоруна чалып суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми айтсаңыз да, Нурбек Сейдакматович, мына 2002 жылы гана ушул бул Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча атайын ушул мыйзамдык же болбосо бир концепциясын карап чыгып, ошондо аткара турган жумуштары багыты боюнча аныкталган, андан бери кайсы бир деңгээлде иш жүрбөй келген деп айтсак да болобу? Бүгүнкү күндө кандай ошон мындан аркы өндүрүштү туура багыттоо багытында бир өзгөчө бир иш чаралар көрүлүш керекпи деп ойлойсузбу, кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө бул ошондой багыттарды биз белгилеп алыш керекпиз. Болгондо да узак мөөнөткө белгилеш керекпиз. Ошол узак мөөнөттү белгилеп алып, биз инвесторлорго да жарыялаш керекпиз да. Инвесторлор ошондой гарантия менен келип, ошо стратегия кандай болот, мамлекет кантип эркин экономикаларды өнүктүрөт, кандай преференция, льготалар болот деген ошо ишенимин албасак, инвесторлор азыркы маалда негизи көптү кызыктар болгон жок да Кыргызстанга. Анткени билесиздер, азыркы маалда биздин кошуна өлкөлөр деген чоң долбоорлор, экономикалык долбоорлорду ишке ашырып атышат. Анан инвесторлордун эмелери көбү ошол жака кетип атышат да. Например, Өзбекстан, Казакстан. Ошо алкагы эми мынтип айтыш керек да, мурун деген негизи мамлекет деңгээлде стратегия жок болгон да. Анан кийин ошо азыркы өкмөттүн тапшырмасы менен ушундай бир келечекке узак мөөнөткө стратегияны жазалы деп, анан ошону өнөр жайлык продукциялар чыгарылат экен да. Бүгүнкү күндө ушул инвестицияны тартып келүү боюнча, ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча эркин экономикалык аймакка сырткы инвесторлор тартуу боюнча жасалып жаткан иштер бүгүн канааттандырат деп айта аласызбы, кандай дейсиз? Эмне керек же болбосо? Бүгүнкү күндө биздин акыркы эле мен жанагы айтып берген маалымат боюнча инвесторлор бири-бири менен сүйлөшөт. Бизде чет элдик инвесторлор бар, алар деле сурайт, сиздин ичинде кандай иш болот деп. Анан эгерде биз башында койгон бир келишимдер түзүп койгон нерсебизден анан эртең ал болбойт экен, төлөшүң керек экен деген ушундай багыттарда кете берсек, бир дагы инвестор келбейт, кызыктар да болбойт. Анткени айтат да, Кыргызстанга барсак, биз могул нерсе менен сүйлөшсөк, бир жыл өткөндөн кийин жок андай эмес экен, башкача моундай эле иштешиң керек экен деп. Ошон үчүн Нурбек Сейдакматович айткандай, бүгүнкү күндө кепилдик бериш керек инвесторго.
Биз мыйзамдар өзгөрбөйт. Бизге инвестор келгенде эң биринчи сурайт: силер мыйзамдар өзгөрбөйбү? Канча жолу өзгөрдү дейт да. Тилекке каршы 1992 жылы мыйзам эркин экономикалык жөнүндө мыйзам болгон. Андан кийин 2014 жылы ошол мыйзамдар жокко чыгып, 2014 жылы жаңы мыйзам эркин экономикалык кабыл алынган да. Кабыл алып туруп ошо 2014 жылы кабыл алгандан кийин эле мыйзам 7-8 жолу душар болгон өзгөрүүгө. Ошол мыйзам өзгөрүү болгондо дагы баягы инвесторго бул өзүнчө бир кооптун алып келе берет да. Анан салык кодексин өзгөрүү болот. Мына 2019 жылы 1-январдан кошумча нарк деп, НДС деп ошо кирген. Дагы башка бир нерселер кирип отурган соң, анан биздики ЯЭПке киргенден кийин биздин иштеп аткан ишкерлерге баягы багыты, СЭЗдин багыты өзгөрүлүп кеткени, анткени мурда Казакстан, Россия, Беларусь, иштеп аткан мен чогуу киргенден өзгөрүлдү да. Анан буларга биздин көбүнчө чыгарып аткан продукциябыз бул потребителдер, бул Россия менен Казакстан болуп саналат да. Ошолорго да душа болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө СЭЗдин өнүгүү стратегиясы абдан зарыл болуп туруп атат. Анткени биз эгерде мамлекеттин экономикасын көтөрөбүз, мамлекетте бир жакшы шарт түзөбүз десек, мыйзамдарды өзгөртүүгө башыбыз керек. Мына Өзбекстан мамлекети 2010 жылы СЭЗдер жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алып, бүгүнкү күндө ошол алардын чыгарган ошо жаңы мыйзам негизинде кепилдиктер берген негизинде көп ишкерлерим бар, Өзбекстанга иштесекпи деген ойлор бар. Бизде иштеп аткан субъектлер да Өзбекстанда мындай шарт түзүп бератыр. Биз эгерде кыргыз тарап ушундай бир нерселерди кадамдарга барбаса, биз анда чыгып кеткенге айла жок болот. Аргас болот. Биздин телекөрүүчүлөрдүн да суроолор бар экен. Суроолор болсо угалык. Андай болсо уланта берек да. Эми айтсаңыз да, учурда ушул бир 150ге жакын ишкана иштеп атат деп атабыз. Көбүнчө биз кайсы өлкөлөргө экспортко продукцияны багыттап атабыз? Россия, Казакстандагы. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 138 ишкана иштеди. Анын ичинен биздин ишкерлерибиз анан көбүнчө ушул тармакта эле экспортировать этебиз. Анан эми былтыркы 2019 жылы биз 4 миллиард 500 миллион сомго өндүрүш товарларын чыгарса, 20 жылдын жыйынтыгы менен 4 миллиард 152 миллион сомго чыгат да. Төмөндөп баратат чыгарганыбыз. Буга могу пандемиянын дагы таасири болду деп айта алабызбы? Ооба, пандемиянын дагы таасири болду, анткени чек аралар жабык болду. Анан ошол багыттардан да кичине төмөндөп кетип атат да. Айтсаңыз, мына Евразиялык экономикалык биримдик деп атпайбызбы? Ушул өлкөлөргө биз ушу биримдикке киргенден баштап биздин чыгарган продукциядагы өндүрүш мындай өркүндөп алдыга жылыш болдубу же тескери таасири бар деп айта алабызбы? Жок, биздики баягы Россия менен Казакстанга саткан нерселер ошол эле калды, бирок биздин баабыз башка болуп калды да. Биздин баасы саясаты болуп анткени мисалы Россия мамлекетине биз товарды чыгарып атканда депозит деп коет, бирок Минэкономиканын инициативасы менен ал мыйзам кабыл алынды, өзгөртүлүп, мына жакын арада президент кол койсо, ал иштеп, биздин ишкерлер Россияга сатып атканда алар НДС төлөдү деп подтверждение бермейинче, билер банковский депозит коюп коет, биздин ишкерлер күтүп турат эле да. Күтүп турат эле, анан алар НДС төлөндү деп тияк тарап айткандан кийин, анан биздикилер ошол акчасын алганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул эмнеди айтат? Бул деген, бул оборотто жүргөн капиталдын бир бөлүгүн ушу депозитке коюп, ал заморожен болуп туруп калып атат да. Ошол узак мөөнөткө туруп калат, анткени алган тарап НДС төлөндү деген подтверждение бермейинче, биздикилер ал
акчаны иштетип колдоно албайт. Чоң каражаттар. Чоң каражаттар болуп калат. Анан мына экономика комиссиясына демилгеп 3 окуудан кабыл алынып мыйзам. Азыр президент кол койсо, күчүнө кирсе, бул биздин ишкерлерге кичине жеңилдик дагы болот да. Эми айтсаңыз да, ошонун жана процедурасы кандай болот? Ушул боюнча сиз айтып бере аласызбы, Нурбек Сейдакбаевич? Мынакей чынында аларга баягы айлантуучу капитал керек да. Ал узак мөөнөткө чейин жанагындай туруп калса, анан ушул багытта чынында баягы ишкер көп учурда өндүрүшүн дагы өркүндөтө албай калат экен. Муну эми биз кандай чечилет деп ойлойсуз? Ошонун механизмин айтсаңыз. Эми бул маселе уже каралган, бул маселе чечилет. Айткандай мыйзам долбоору уже 3 окуудан өтүп, буюрса президент кол койсо, бул маселе чечилип калат болуш керек. Эми биз да билип атабыз, что ишкерлерге жумуш иш араларын алып барыш үчүн акча каражаты керек. Акча каражаты деген жөнүндө счетко мынтип кармалып иштебей жатканын түшүнүп, ошо шарттарга барып атабыз да. Негизи эми Министерство экономикабыз биз деген ошо ишкерликтерге толук мүмкүнчүлүк, өнүккөнгө, мүмкүнчүлүк түзгөнгө ишибиз багытталган. Анан кийин ошо СЭЗдер менен чогуу көйгөйлөрдү чечип атабыз да. Көйгөйлөр негизи өткөн убакта мындай чогулуп келип, азыркы ушу маал болуп атат да, толугу менен комплекстүү чечкенге шарттарды көрүп атабыз. Эми Бишкек эркин экономикалык аймагынан сырткары республиканын аймактарында, нарында эркин экономикалык аймак деп бар деп атабыз. Республикада 5 эркин экономикалык зона бар. Бул Бишкек, Нарын эркин экономикалык, Каракол эркин экономикалык зона, Маймак, анан Лейлек деген. Лейлек бул Баткенде. Эми негизинен айтканда, бул эркин экономикалык зоналар азырынча юридикалык жактан түзүлгөн, бирок иш аракеттер, ишмерлүүлүктөр биякта анча өнүккөн эмес. Азыр биздин телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, андан жогору. Угуп атабыз, сиздин сурооңузду бериңиз, анда сизди угалы. Сурооңузду бере бериңиз. Мен могу эркин экономикалык СЭЗ Бишкектин жетекчисинин орун басарына суроом бар да. Урматтуу Эркин мырза, айтсаңыз, сиздерде азыр мына экономикалык көрүм келет да. Сиз айтып атпайсызбы, биз тиги счеттогу акчаны кармабашыбыз керек, иштетиш керек. Анан президент кол койсо иш жүзүн ашат депчи. Анан эми туура президенттин кол коюшун күч керек, президент кол коймойнча болбойт дегендейчи. Анан эми экономика министринде деле силердин резерв фондуңарда деле акча бар. Эми ошону деле иштетип, эми элди азыркы жумушсуз боюнча жарандарды мындай жумуш менен камсыз. Анан жөнүндө түз эфирде муну кылып атабыз, анан тигини кылып атабыз эле айтасыңар мындай. Жарандар жумуш менен камсыз кылып анан айтсаңар мындай. А дегенде мындай жарандарды жумуш менен камсыз кылгылачмы? Сиз Бишкектин орун басарын айтат элем, Эркин мырза. Эсиңизге алып коюңуз, ошол жерде канча жумушчу иштеп атат, ошону да эске алып, мындай жарандар жумуш менен камсыз кылгылат, анан жөн эле сүйлөй бербечи. Рахмат сиздерге. Рахмат. Эми бул албетте сунуш катарында айтылды окшойт. Сиз ушул боюнча бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймакта өзгөчө жергиликтүү жумуштардан канча адам иштеп атат, жумуш менен камсыз болгон? Экономикалык аймакта жергиликтүү эле биздин жарандар иштейт. Тилекке каршы бирок акыркы 2 жылда төмөндөп баштады. Эгерде 2018-жылы 2996 адам иштесе, 2019-жылы 2420 адам иштеген, бүгүнкү күндө 20-жылдын жыйынтыгы 2100 адам иштеп атат да. Бул эмне себептен болот? Бул биздин жана мыйзамдарыбыз өз убагында кабыл алынбай, шарттар төмөндөп, анан биздин ишкерлер баягы объем производный продукциялардын баары төмөндөбөй башына эле жок кыскарууга барып атышат да. Ошон үчүн биз дагы ошо экономика министринин башка жерлер менен иштерин какылаганыбыз ушу бизди эркин экономикадагы эң негизгиси мындай болуп атат да. Мамлекеттик
кээ бир органдарда эптеп салык чогултуу мааниси болот да, башка бир жагын караган жок да. Ушул бизде иштеп аткан азыр 2000 кишинин адамдын артында үй бүлөлөр бар да. Булар жумушу жок калды дегенде ошол канча үй бүлө калып калат. Бул ошолордун биз эске алуу менен айтып атабыз да. Азыр бизге эркин экономикалык аймак бул жумушчу орун түзүп бериш керек. Жумушчу орун качан түзүлөт? Бизде ишкерлер иштеп атканда, толук кандуу иштегенде. Мисалы 2 смена иштеген болгон, азыр мындай мына бүгүнкү күндө жартылай эле иштеп атышат да. Ошол мааниде ошо биздин бүгүнкү күндө азыр ишкерлерге шарт түзүп берсек, телегөрчүктөр айтып атат, жумушчу орунду түзсөк, ошол киши айлык майна таап, анан социалдык тармагына да жакшы мындай пайда тиймек да. Ошол жагын караш керек болот да. Рахмат, сиз ушул эле суроону сизге да берсек да, Нурбек Сейдахматович. Мына эркин экономикалык аймактын жетекчилигине ушу жаңы адамдар келди. Алар болсо ушундай коңгуроону кагып, бүгүнкү күндө иштин төмөндөп кеткендиги, өндүрүштүн солгундап жаткан ушундай баягы коңгуроо каккандан кийин эле экономика министрлиги кыймылдаш керекпи, же булар дагы буга чейин эле ушул иштерди аткарыш керек беле? Концепциянын үстүнө иштеш керек беле? Дагы кандай ушул орчундуу маселелер боюнча өз ара иш алып барыш керек эле деп ойлойсуз? Негизинен бул маселелер көйгөйдүн баары көптөн бери эле экономика министрлиги коңгуроо алып келген, өкмөт деңгээлине алып чыгып эле ушу акыбалды, бул эркин экономика зоналарынын өнүгүшү акыбалы, бул маселелер көтөрүлө келатканбыз. Анан кийин бул кеченки эле көтөрүлгөн маселе эмес. Казыркы эми шартка жараша жаңы өкмөт келатканда, жаңы бийлик келатканда бул маселе жаңыча каралып атат да. Биз ишеничтебиз, ушу маселелердин баары ушу өкмөт деңгээлинде чечилет. Анан кийин биякта суроо болбоду. Министерство экономика резервный фонду бар, эмне үчүн ишкерликтерге, жарандарга жардам бере албайт деп. Эми Министерство экономикада бизде андай резервный фонд жок. Биз толугу менен мамлекеттик бюджет аркылуу камсыздандырабыз. Анан кийин ошон үчүн биз ишмерлерге, жарандарга андай жардам көрсөтө албайбыз да. Биз саясатын алып барабыз, ошо эркин экономика зоналарынын өнүгүү саясатына биз ошо иштеп атабыз да. Эми жанагы биз жооп берип аткан маселеге кайра кайрылсак да, мисалы үчүн Караколдогу эркин экономикалык аймак, же болбосо Нарындагы эркин экономикалык аймак бүгүн кандай функцияларды аткарып атышат? Булар эмне менен же буларды бүгүн жоюп да салыш керекпи деген маселе коюлуп атат. Бул маселе боюнча ошо жана жумуш тобу түзүлдү. Ошо жумуш тобунун алкагында балким кээ бир экономикалык, эркин экономика зоналарды жокко чыгаруу деген маселе каралып атат да. Балким ошондойго барабыз. Баягы анализдин жыйынтыгында болушу мүмкүн да. Бизге 5 коюлган. Эгер мамлекетке такыр эле салым болбосо, жоюу маселесин карагыла деп. Балким ошондой чечимдерге барып калышы мүмкүнбүз да. Иштеп аткан Бишкек зонасы эле да, Бишкек экономика зонасы эле мындай ишмердүүлүктү алып барып атат. Анан мамлекетке баягы салыктарды, таможенный пошлина төлөп аткан ошол эле зона да. Ал эми айтсак да, мисалы үчүн ошол эле эркин экономикалык аймактар сырткы коңшу өлкөлөргө, мисалы үчүн Нарын эркин экономикалык аймагы реэкспорт боюнча да бир кайсы бир деңгээлде функциясы барбы? Ошону келген товарды каттап, же болбосо үчүнчү өлкөлөргө өткөрүп берүү боюнча ушул эркин экономикалык аймактарда жеңилдиктер бар. Эмне бир кызмат аткарат, айта аласызбы? Эми бизде 5 эркин экономикалык аймакта мыйзам менен ошол реэкспорт кылабы, торговля кылабы, кандай кылат, мыйзам чегинде мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошол эле ар бир ишкер ошо субъект болуп катталгандан кийин мыйзам чегинде иштер жүргүзсө болот. Эми албетте бизде бар мындай ошол башка үчүнчү өлкөдөн Кыргызстанга алып келип, анан кайра башка өлкөгө саткан эмелер бар. Бул мыйзам буга мындай кескин түрдө запрет койбойт.
бирок мына эркин аймактын негизги көзү багыты кандай болгон, анан ошо мына толук кандуу иштебеген Каракол башка бир эркин аймактарды айтып атпайбы, ошону негизи өз убагында талдап чыгып, эмне үчүн иштебей турат, проблема эмнеден турат, айырге эмне себептен ошо башка бир ишкерлер келбейт деп, ошол негизинде багытты алып барып, анан баягы өз убагында ошолорго мүмкүн мыйзам өзгөртүү керек болчу, мүмкүн бир жеңилдик керек болчу, башка эмне керек болчу, ошонун баарын берип, бизде бир мындай подход, индивидуальный подход болбой калган да. Мисалы, Каракол СЭЗди карасаңыз, Каракол СЭЗде өндүрүш салганга болбойт. Экологиясына таасир этет. Элдер да салдырбайт, өзү да болбойт. Ал анын багыты башкача болуш керек болчу. Мындай пансионат же болбосо бир оздоровительный комплекс алып, ошондой бир багыттар менен кете турганда, анын өзүнчө бир жобосун, багыттарын коюп берсе, албетте алар деле. Ушундай маселени мына өткөндө силерде көтөрүп чыгып, ушуну маселени койдуңуздарбы? Ооба, азыр негизи 2000 бүгүнкү күндө ал стратегия жок экен деп, ошондой бир маселелер көтөрүлгөн. Бирок анда ошол эле убакта 2014 жылы айттым, салык кодекси боюнча НДС кирүү деп маселелер болуп, ошол бир убакыттар болгон да ошондой. Анан азыркы күндө мына 20-жылды май, июнь айынан башталды го дейм, ошо жумушчу топ түзөлдүп, анан экономика министрлиги жумушчу топ түзгөн боюнча буйругун чыгарган. Ama pandemияга жараша чогулуп толук кандуу иштей алган жокпуз. Анан азыр жакын арада эле толук кандуу иштеп баштадык. Анан эми мен ойлойм, азыр шашпай, ирети менен ошо 5 эркин аймактын багыттарын аныктап, анан жакшы бир ушу дорожный карта чыкса, анан кийин эми мыйзамдарды өзгөртүү керек болсо, албетте мыйзамды өзгөртүү да керек, жоболорду өзгөртүү керек, ошолордун баарын тез аранын ичинде чыгарып коюп берсе, эми Кыргызстанга көп инвесторлор келет да, анткени биздин шарттарыбыз баягы мисалы СЭЗге көп эле келет. Биз мисалы Бишкек аймак, сиздин эркин аймагыңызга көп инвесторлор келет. Алардын да мондай стабилдүүлүк эмес, саясий стабилдүүлүк эмес, мында башка бир нерселерден эле баягы коркуу иретинде күтүп турган убакыт болот да. Бирок бизде мен ойлойм Кыргызстанда толук шарты бар, инвесторлор тартып, ошо иштетип жакшы жол ачылат деп. Учурдагы биздеги саясий кырдаалдар, октябрь айынан бери кырдаалдар кайсы бир деңгээлде мындай бир тескери таасирин тийгизген жокпу? Кандай болуш керек деп ойлойсуз ушул инвестор тартуу үчүн? Албетте, сөз менен айта аласызбы? Албетте, бизде 20-жылы пандемия бүткөндөн келебиз деген ишкерлер бар болчу, ишин баштайбыз деп. Бирок тилекке каршы биздин мондай саясий эмелер болуп кеткенден, баягы алар күтүп турат. Бирок азыркы жаңы келген бийликке өтө үмүтү чоң болуп, мына силерде жаңы бийлик келди, элдин бийлиги келди. Ушулар азыр жол ачып берсе, биз иштегенге даярбыз деп. Мына ошо пандемия убагында биз Кыргыз Кашемир деп, бул дагы айыл чарба багытында да өтө таасир этчү субъект келди. Бул переработка кылып, ошо эмнени переработка кылат? Бул топостун жүнүн, эчкинин жүнүн переработка кылып, ошо кашемир кылып, анан ошону Европа өлкөсүнө экспорттойм деп дайындыгы бар да. Бүгүнкү күндө ал имаратын даярдап, ремонт кылып, азыр Кытайдан жабдууларын күтүп атат. Азыр чек арада кичине орчун деп ошолор келсе эле, ал ишин баштайм, жаз айлары менен күн жылыган дайындап атат. Эгерде ал иштеп баштаса, мына тоолуу аймактарда жүндү каяка кетирем деп ошонун баарын алып баштаган иштенин бренд пайда болот да. Европа өлкөсүнө Кыргыз Кашем деп чыкса деп, жакшы багыттар бар да. Мындай багыттар, ишкерлер бар, ошо биз салганга даярбыз. Дагы кандай жаңы объекттер ачылып атат акыркы жылдарда мына? 1 жылдын аралыгында, 2 жылдын аралыгында. Эми мен ошо орчунду ушул эле объектин айта алам. Жакында эле биз
Корея ишкерлери менен келишим кол коюлду. Алар чоң долбоор, ири долбоорлорду бизге киргизип, 3-4 завод салабыз деди. Бул нано технология заводдору, Южный Корея. Алар да ошол мына биз кол коюшуп, мына декабрь айында Южный Кореяга учуп кетишти. Анан биз аларга бирок мындай кепилдик бердик да. Азыркы жаңы келген бийлик инвесторго көз карашы түз болуп, биз шарттардын баарын түзүп беребиз. Мына жумушчу топ иштеп атат. Жакынкы 21-жылда жакын араларда биз мыйзамдарды өзгөртөбүз. Силерге мындай шарт түзүлүп берилет депчи. Ал чоң ири долбоор болот. Алар биз могу азыр өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, жоболорубузду, концепциябызды чыгарып алсак, ишкерлерге шарт болот эле деп. Ошо сиз айтып атпайсызбы, нано технология деп, албетте бул жакшы, анткени дүйнөлүк рынокто дагы атаандаштык болуш керек. Жаңы технологияны алып келүү багытында мындай бир өзгөчө демилге керекпи? Учурда экспортко продукция чыгарып аткан өнөр жайчылар дагы бир жаңы технологияны пайдаланып жатат деп бүгүн айта алабызбы? Мисалы, ушундай ишке субъекттерден бирөөгөнү айта аласызбы? Ал так азыр анык айта албайм. Кайсы, анткени бизге баягы тракторду чогултабыз деген бир келишкен. Бүгүнкү күндө алар бизнес планын алып келишим го бизге субъект регистрациялоону тагынсак, бирок мындай ошондой бир багыттар бар да. Анан бизде иш башташ үчүн ошол инвестор ал салганда бир кеминде $50 миллион кем эмес акча салат да. Ошо 50 миллионду саларда 10 жолу ойлонуп, 10 жолу келип кетет да. Кандай болот атат, мен салсам кандай болот деп. Анан мындай болсо да, бизде келип бизден сурап, 10-15 күн Кыргызстан ичинде жүрүп, анан башка чет өлкө, башка өлкө, Казакстанга башка чыгып, мындай анализдеп, талдап жүрөт да. Анан ошондон кийин анан могу шарттар бияктыкы жагымдуу десе, анан ошол жака иштеп баштайт да. Анан айтып атпаймынбы, ошол Өзбекстанда жаңы мыйзамга алып, аларда шарттарда бизден жакшы шарттар түзүп баштады. Азыр биздин телекөрүүчү суроосу бар экен, угуп алалык да. Сиздин сурооңузду угалык, сурооңузду бериңиз. Мен тиги учкун микрофон шаардан, нарындан. Айтыңыз. Тиги шаардын учкунунан тиги нар. Анан мынакей жана айтып атпайбы, Тотостун жүнү, тиги пинен, тиги ал деген мурдуна бар эмес беле? Эчкинин жүнү мурдуна ачып эмес беле? Ошолор кайда кетти? Ошо сектор кайда кетти мисалы? Ошону караш керек. Анжону тигилер жеп кетип, кайрасын тура калып, ордо тура калып урай. Эми рахмат сиздин сурооңузга дагы. Бул биздин телекөрүүчү дагы, балким ошо сиз аймагы боюнча маалыматы барго деп атабыз, ошо жанагы эчкинин жүнү боюнча дегиби, ушундай ишкерлер ошол мурда эле бар эле бүгүн жаңы деп айтып атасыз. Жок, ал Топостун жүнү. Топос жүнү болчу, ал ишкер өзү Ош областында ачам деп, бул өзү Американын жараны Ош областында ачам деп, ошол областында 2-3 жыл жүргөн. Анан ишкердүүлүгүн эми жылдыр алган эмес да. Анан ошо издеп жүрүп, ошо сездин ичинен азыр коюп аласызбы бүгүнкү күндө ушундай атайын белсенип ушул ишти алып барайын деген ички инвесторлордон, өндүрүшчүлөрдөн бирөкөнү айта аласызбы? Биздин ички инвесторлор бар эле, ошо биздин ичинде турган субъектлер азыр бүгүнкү күндө ошол эле мына пандемия убагында Кыргызстанда маска чыкпайт деген маани болуп калды, медициналык маска жок деп. Ошондо биздин ички субъектибиз өзүнүн каражатына жабдуу алып, анан ошо менен маска чыгарды да. Маска чыгарып, бүгүн дагы кошумча жабдууларын алып, бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атат да. Өз үстүндө ошол эле ишкербиз, эми айтып атат, мен бүгүнкү күндө акча ошо өзүмдүн болгон оборотумда акчамды салганга даярмын, бирок бизге шарт түзүп бериле деп ал дагы айтып атат. Ошо туура айтып атат алар. Биздин телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Суроосу болсо угалык, сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз, сиздин сурооңузду бериңиз. Алло, угуп атабыз. Катуураак айтсаңыздар. Мен берейин деген суроом, сиздин алло. Угуп атабыз, айтыңыз сурооңузду. Сиздин кудурети жете эле, мисалы үчүн инвестор келгенде. Айтыңыз.
инвестор келгенде могу биринчи очередь электр энергиясын, коммуникациясын, жолун ошолордун баарына инвестор келип эле анан ошолордун аркасынан бүт взятка менен чуркап, анан сиздин кишилер дагы өзүңөрдүн бир какой-то бир нерсеңерди үмүт өтүп, анан ошондон эле жалкотой болуп кетип калып атышат да. Ошол маселесин чечип берүүгө кудуретиңер жетеби? Андан кийин могу СЭЗдер, 5 СЭЗ бар дедиңер. Ошолор кайсыл жакта финансирование болот? Канча киши? Численность канча общий бардыгы? И канча бюджеттен акча кетеби силерге же өздөрүңөр самофинансированиясыңарбы? Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо бар экен. Экинчи суроомду угуп алайлык. Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздар. Саламат. Токтогул районунан Жумабеков. Эгер жанагындай жүндөр иштетилсе, районго заготовительный союзундай контора ачылабы? Түшүнүктүү. Рахмат. Эми бул жерде биринчи суроого жооп берсек, Манас Манатбекович. Сырттан келген инвестор келип ошо ишти баштайын, өндүрүштү Бул СЭЗдин ушу башка эмелердин айырмачылыгы өкмөт токтойн ушу башкы дирекцияга бекитип берген. Инвестор келип, эгерде ал имарат салам десе, ошо имараттын чек арасына чейин жолун, светин, суусун, башка баардыгын СЭЗ өзү толук камсыздап бериш керек. Коммуникациясы. Толугу менен коммуникация ал иштеп кеткенде эле кылып бериш керек. Бул принцип единого окна деп иштейт. Азыр ошондой иштеп атабы? Иштейт ошондой эле. Ишкер келип сыртка чыгып архитектурага барып же болбосо башка бир эме мамлекеттик кызматтарга барбайт, бизден да толугу менен алат. Салган имараттындагы ввод в эксплуатациядан биздин башкы дирекция кылып берет. Ал принцип единого окна иштейт. Электроэнергия боюнча эми бизде бүгүнкү азыркы күндө болгон мощностьубуз бар. Эми ошол жетпей атат. Ошол мына суббота күнү келгенде биз да Энерго холдингке да кайрылдык. Ошо бизге жаңы 2020 жылга биз 123 миллион сомго пландадык. Эме жаңы кубаттуулук, электр кубаттуулугун көтөргөнгө, анткени жаңы заводдор келсе жетиштүү болсун деп азыр ошол багытта иш алып барабыз. Анан бул СЭЗ аймак өзү бул самофинансирование. Биздин жобо боюнча келген ишкер өзүнүн ишмердүүлүгү үчүн ушу бизге келип катталган үчүн тапкан сурасына эле кайра жумшап ошол иштерди жүргүзөбүз да, мамлекеттен бир дагы сом албайбыз. Бул СЭЗ уюштулгандан бери акча алынган эмес. Биз азыр жобонун негизинде биз наоборот мамлекеттик бюджетке биз өзүбүздүн тапкан кирешебизден мурун 2% болчу, азыр 20-жылдын март айында токтом чыгып 0,02% өзүбүздүн тапкан кирешебизден мамлекетке акча которуп беребиз. Жакшы экен да. Экинчи маселе мага да жооп берип коюңуз. Эгерде жанагы жүн маселеси боюнча топоздун жүнү эскинин жүнүн иштетсек, бизде ушул баардык аймактардан ошону жөнөтсөк болобу, уюштурсак болобу? Аны биз ишкерге айтабыз. Бул ишкер менен биз Айыл чарба министрлиги менен дагы азыркы министри бул боюнча кабардар. Биз ал айтып, ошо уюштуруу боюнча мындай аракет кылып жазап эметет. Анткени буларга бир эмеси, бул ишкерге объем чыгарыш үчүн баары ошо жер-жеринен сырье алыш керек да. Жинаш керек, керек болот. Ошон үчүн бул албетте уюштурулат болуш керек. Ал боюнча да убагы келгенде кошумча маалыматтар айтылат. Дагы бир маселе, өзүңүз айтып кеттиңиз да, ошол эле эркин экономикалык аймакта өндүрүшүн жүргүзүп аткан ишкерлер өзүнүн чыгарган продукциясын ички рынокко канча көлөмдө сатат, кандай өндүрүштүк баягы өнөр жай товарларын чыгарып атат, пайдалуубу? Анан баягы атаандаштык деген бар да, мисалы ошол эле Турциядан чыккан өндүрүш, Кытайдан жасалган өндүрүштүн товарлары биздики сапаты боюнча айтсаңыз. Бизде эми сапат
калат. Атайын тийиштүү кагаздарын менен алат. 20-жылдын жыйынтыгы менен биз экспортко 55% чыгардык. 45% Кыргызстан ичинде аймакка кетти. Анан берде мындай да, Кыргызстандын аймагына чыгарып атканда толук кандуу бүт салыктар төлөнүп баштайт да. Бул НДС, анан почталар, башка бир нерселер чогулат. Анан мына жакында эле бир ишкер самын чыгарат да. Бул чоң Азия чөлкөмүндө чоң бир заводдордун бири десем болот. Бул бүгүнкү күндө Кытайга дагы ошо жөнөтүп сатып баштады, бирок тилекаш азыр токтоп калды. Бул чек ара маселеси болуп, анан сырьёсу, баягы 3-чү өлкөдөн келип аткан сырьёсу, ошо проблема, почталык проблема токтоп калды. Ошол ишкер биздин экономика министринин орун басарына суроо берди да. Мен ушуну түшүнбөй атам дейт. Мен Кыргызстанда иштейм дейт. Жумушчуларым бүт кыргызстандык дейт. Свет эми башка өлкөгө караганда арзан. Бүт эмелери, мындай эмелер, шарттар туура эле келип атат. Бияктан бүт иштетип атам дейт. Анан бирок мен Кыргызстандын ичинде базарга чыгарганда импорттолгон самын менин арзан болот дейт. Меники кымбат болот дейт. Мен өзүм түшүнбөй атам дейт да. Эми бул албетте өтө орчундуу суроо. Бул эмне себептен? Баа саясат кандай болуп атат? Эми же контрабанда күч алып атат, же башка бир нерсе болуп атат. Бирок ал ушу мен ушу Кыргызстанда иштеп жасап өндүрүлгөн товарым, продукциям импорттолгон продукцияга кымбат болуп калып атат. Картмаган эл арзан нерсени сатып алат, продукцияны сатып алат. Жооп алынды аны? Эми жооп баарыбызга белгилүү эле болуп атат. Контрабанда болушу мүмкүн, анан дагы башка бир нерселер болушу мүмкүн бар. Анан менин оюмча ушул биз өзүбүздүн ишкерлерди, бирок ошо экономика замминистри бир нерсени колдоп кетти. Мен да ыраазымын. Ошо экөөбүз сүйлөшүп өтүп ал айтты. Кыргызстанда чыкпаган продукцияларды, Кыргызстандан чыкпаган, ошол эле самын болобу, бизде памперс чыгат, бул Кыргызстанда ошондой баягы 22 экен санап көрсөк, 22 эмеге ушул салыктан толук бошотуу боюнча ушул долбоорду карап чыксак болот депчи. Кыргызстан ичине берип аткан бул импортозамещение деп импорттолгон товарларга баа саясатына туура келип, элдерге бир шарт түзүп берилди. Ошондо өзүбүздүн да жеке өндүрүшүбүздү колдогонго мүмкүнчүлүк болот дейм да. Эми дагы бир нерсени мен сурайынчы, Нурбек Сейдахматович, мына бүгүнкү күндө жеңил өнөр жай тармагында тигүүчүлөрдүн армиясы чоң да. Ушулар эле Казакстанга, Россияга өзөрү тигип өндүрүп чыгарган кийим кечекти жөнөтүп атышат. Ушул жакта проблема жокпу бүгүнкү күндө? Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө деле жөнөтүп атышпайбы бүгүнкү күндө? Ошол проблема жокпу? Биз ошол эле өндүрүшчүлөрдө мындай суроолор пайда болуп атат да, ошо өздөрү тигип чыгарган товарларды жөнөтүүдө кайсы деңгээлде тоскоолдуктар бар дегендей да. Мындай мыйзам жагынан эч кандай проблема көйгөйлөр жок, бирок өзүңөр деле маалымдасыңар, маркировка маселеси болуп атат. Маркировка маселеси болуп атат. Эми бул иштерди ушу чечип атабыз. Жакын арада эле кечээ мурдагы бул маселелер боюнча атайын ишкерлерди чакырып, аларды ушу консультация кылдык да, кантип өздөрүнүн товарларын жана жүрүп атат да. Мындай эми баарыбызга маалым, что биздин именно биздин экономикасы бул жеңил өнөр жайы өнүккөндө башка. Ошон үчүн мен сизге суроо берип атам да, ошол Кыргызстан тараптарына чечилбей бул өкмөттөр аралык Россия өлкөсү менен дагы чечилиш керекпи? Эми бул деген ошо Евразиялык экономикалык союздун мыйзамдары кабыл алган кодекс, ошо кодекстин талабы менен ишти алып барыш керекпиз да. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн ушу эркин экономикалык аймактар боюнча бир катар суроолорго жоопторду алдыңыздар. Анда бүгүнкү көрсөтүү ушу менен соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.